сурооңузга эми келдик да жообуна. Эмне үчүн булар падышалык болуп калып кетти дегенде, пайгамбарыбыздын ошол тукумдары Абдулла ошол учурда бул жактын эмири болуп туруп атат да. Ал баягы атасы өлгөндөн кийин ар жак бер жакты көргөн, анан буларга дин душмандарына дагы бул эң жакшы кадрлардан болгон элдин тынчтыгын сакташ үчүнчү, анан буга падышалыкты сунушташкан да. Анан ошол системаны талкалабаш үчүн булар Абдулла, андан кийин Хусейн падышасы, азыркы Абдулла бийликте турат да, ошол системаны кармап. Мындай айтканда, башынан булар Осмондорго каршы тургузду, болбосо экөө тең мусулман да, мусулман менен чабыштырып уткандан кийин ортосунда ичинде бири-бири менен чабыштырды, баш ийгенин калтырды, ошо менен управлять этип калып калыш керек болду. Ушундай болду да, булар ошолдай күчтүү саясат жүргүзүштү. Британдыктар, америкалыктар биригип алыпчы, дин душмандары. Анан ошол учурдагы адамдар алданып калды да. Бирок алар ойлошот, дин душмандары. Биз жеңишке жеттик депчи, бирок мунун баардыгы убактылуу да. Себеби Алла Тааланын убадасы бар да. Чынчылдарга, жакшыларга сөпсүз ийгилик жаратат экендигинечи. Болгону биз буга даяр эмеспиз да.